Кыргызстанда бул жолу жогорку кеңешке шайлоо жараянында аялдардын катыштыгы кандай болду? Парламентке бир мандаттуу шайлоо округунан арыз берген талапкерлердин саны 296. Алардын 20-сы гана аял. Башкача айтканда, аял талапкерлердин саны 10%га да жетпейт. Аял талапкерлердин эң көбү Ысык көлдө, ал эми Таласта жана Ошто жарышка чыккан бир да аял жок. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча Ысык көлдө 3 округтан 39 киши койгон. Алардын 8 аялдар. Нарында 2 округтан 28 адамдын 4 аял экени белгилүү болду. Баткендеги 3 округтан 37 адам койсо, анын 3 аял. Жалал Абадта 7 округтан аттанган 45 талапкердин 2 аял. Ал эми Чүйдө 6 округтан катталган 59 талапкердин 2 аял. Бишкек шаарында 4 округтан 27 адам талапкерлигин койсо, анын 2 гана аял киши. Оштогу 9 округтан талапкерлигин көрсөткөн 48 кишинин арасында бир да аял жок. Буга чейин Ош облусунан 3 аял талапкерлигин артка кайтарып алган. Ошондой эле Таласта 2 округтан көрсөтүлгөн 13 кишинин ичинде да аялдар жок. Бул жолу аралаш система менен парламенттеги 90 орунга 54 депутат партиялар аркылуу 36 депутат бир мандаттуу округтан шайланып келет. Демек, жогорудагы биз кеп кылган 20 аял мына ушул 36 мандат үчүн 296 адамдын арасында ат салышат. Эми партиялардын курамы жана андагы аялдардын катыштыгына сереп салып көрөлү. Борбордук шайлоо комиссиясына берген тизмесин карап чыгып, жогорудагы шайлоого аттанган 21 партиянын курамындагы аялдардын саны орто эсеп менен 27-30%ды түзөрүн байкадык. Эң аз көрсөткүч Легалайз партиясына таандык. Бирок анын жалпы тизмеси башка партиялардыкына салыштырмалуу аз. Партия 28 адамдын тизмесин БШКга тапшырган. Демек, жалпы тизменин 30%ын мына ушул 8 аял түзөт. Бул жолку шайлоодо 21 партиянын ичинен 2 партияны гана аял талапкер баштап баратат. Жашасын Кыргызстан партиясын Токтайым Үмөталиева жана Арузат партиясын анын лидери Алмакан Бекова баштап баратканын көрөбүз. Айтмакчы, Арузат партиясынын тизмесиндеги 54 талапкердин 35-и, башкача айтканда 65%ы аялдар болуп саналат. Жогорудагы 21 партиядан 54 адам жогорку кеңешке депутат болуп келет. Мыйзам боюнча ушул 54 адамдын 30%ы аял депутаттар болушу керек. Аялдардын укугун коргоо уюмдары аялдардын мажоритардык тутум боюнча шайлануу мүмкүнчүлүгү өтө аз экендигин белгилеп, бул жолу парламенттеги 90 мандаттын 10дон ашыгы гана аялдарга тийип калыш ыктымалдыгын айтып жатышат. Эгер андай боло турган болсо, бул жолу да 30% квота сакталбайт. Аралаш системадагы шайлоодо жаштар, майыптыгы бар же улуттук азчылыктын өкүлдөрү боюнча дагы көрсөткүчтөр аялдардыкына окшош болушу мүмкүн. 2005-жылы Кыргызстанда жалаң эркектерден турган парламент шайланып, өлкөнүн саясий жетекчилиги бир топ сынга кабылган. 2007-жылы парламентте аялдарга атайын квота киргизилген. Ага ылайык жогорку кеңештин жана шаардык кеңештердин деңгээлинде 2011-жылдан тартып талапкерлердин тизмесине 30%дан кем эмес аял талапкерлер катталсын делген коргоо механизми каралган. Бирок шайлоодон кийин аялдар депутаттардын тизмесинен чыгып калган учурларына, мандат талашкан окуяларга коомчулук күбө болуп келет. Ушул жерден кыстырма. 30% резерв же квота аялдар эле эмес, эркек талапкерлерге да тиешелүү. Бул бир жунустуу депутаттардын тандалышын алдын алуу максатында каралган чара. Бирок маселе чечүүчү органдарда аялдардын аздыгына байланыштуу аял талапкерлерге колдонулуп келет. Жогорку кеңештин 6-чакырылышында парламентке 16 аял келген. Адистер аял депутаттар канчалык көп болсо, парламентте көтөрүлүүчү көйгөйлөрдүн чөйрөсү да ошончолук кеңир болоорун белгилешет. Алар саясий жараянда аял талапкерлердин аздыгына социалдык маселелер, миграция, жумушсуздук жана коомдогу стереотиптер терс таасирин тийгизерин да айтышат. Айтмакчы, жазында өткөн жергиликтүү кеңештерди шайлоодо аял депутаттардын саны 38%га жеткен. Айылдык кеңештерде аялдарга 30% квота каралган мыйзам 2019-жылы кабыл алынган. Мындай эреже быйыл жергиликтүү шайлоодо алгач рет колдонулду. Кыргызстанда ушул тапта шайлоочулардын саны 3,6 миллиондон ашат. Аялдар шайлоочулардын жарымдан көбүн, тагыраагы 52%ын түзөт.